Билим берүү жана илим министрлигине караштуу 8 колледждин окуу имараттарын жана жатаканаларын реконструкциялоо иштери аяктады. Ага Кулатов атындагы Кызылкыя Тоо-Кен техникалык колледжи да кирген. Студенттер жаңы окуу жылында жабдылган класстарда жана заманбап окуу өндүрүштүк комплекстерде билим алышат. Колледжде лабораториялар, мугалимдер үчүн бөлмөлөр, ашканалар, жатаканалар, дааратканалар, эс алуу жайлары оңдолду. Жаңы имаратка айлантык. Тышында, ичинде ремонтторду жасап, жаңы модельдеги компьютерлерди, технология боюнча жаңы нерселерди полностью алып келдик. Кудай буюрса эртеге 1-сентябрь уже иштеп баштайт. Цехтерибиз дагы ушул жерден өз адистер даярдап, ушул жерде иш орун беребиз, кудай калса. Анан эми андан тышкарыда спорт аянтчаларыны бүтүн бардыгыны бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турчу кылып аракеттенип жасап жатабыз. Бардык адистер боюнча уруксаттарыбыз, лицензия, аккредитацияларды өттүк жана ошентип көбөйтүккөнгө аракет жасап атабыз. Кулатов атындагы Кызылкыя Тоо-Кен техникалык колледждин инфраструктурасын жакшыртуу менен бирге компетенцияларга негизделген окутуу, жумуш жеринде практика өтүү, ишкердик боюнча сабак берилет. Инженер-педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кызыктар тараптар менен социалдык өнөктөштүктү күчөтүүчү алдыңкы тажрыйба борбору болот. Окууга кабыл алуу 15-июлдан башталат. Бардык шаардагы, айыл аймактардагы окуучулардын баарын 9-11 класстын базасында окуган окуучуларды чакырып кетемин. Аттестаттын негизинде 9-11 класстын аттестатын бүткөн негизинде алабыз. Ал аттестаттын негизинде орточо балл эсептелет. Негизгиси биз порталдын негизинде алынат. Министрликтен ошондой буйрук келген, ошо буйруктун негизинде биз кабыл кылабыз. Кызылкыя Кулатов атындагы Тоо технологиялык колледжи жаңы окуу жылынан 18 тармак боюнча адистерди кабыл алат. Арасында бюджеттик орундарда каралган. Аттестаттын негизинде кабыл алуу жүрөт. Ар бир предметке өзүнүн классына киришип, өзүнүн аудиториясында сабакка түшөт. Эжекелерибиз бардыгы жетишерлик, студенттерибизге библиотекабыз бар. Библиотекаларга китептерибиз жетиштүү. Анан азыркы мындай оргтехника дейт, бүт компьютеризировано бардык нерселер бар студенттерибизге. Кулатов атындагы Кызылкыя Тоо-Кен техникалык колледжинин жатаканасы бар. Мындан сырткары колледждин диплому бир гана Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө да жарактуу. Учурдун талабына ылайыктуу кесиптерди окутуп жаткан колледждин келечеги кең. Биздин техникумда жатаканасы дагы бар. Алыстан келип окугандар жатаканасында жашап окуп, мындай бүт мүмкүнчүлүк бар бизде. Компьютерларда ар бир информатика сабактарында компьютерде отурабыз. Урматтуу окуучулар, биздин техникумга келип окусаңар болот. Бизде көптөгөн мүмкүнчүлүк бар. Силер алдыга жыла аласыңар ушул жерге келип. Ушул жерде окуп, высший кылып, мындай 11-дин базасынан 9-дун базасынан да келип окусаңар болот. Сюда я поступил с намерениями выпуститься успешным программистом, также современным, чтобы помогать обществу, развивать свою страну и так далее. Почему я поступил в техникум и почему я поступил на программиста? Потому что программист — это востребованная работа будущего, и она будет рассматриваться как самая лучшая работа в мире и так далее. И плюс еще программисты нужны в нашей стране, чтобы развивать именно IT-технологизацию нашей страны, именно в компьютерной сфере. Өлкөнүн айыл чарба тармагын өнүктүрүү максатында Тоо-Кен техникалык колледжи айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча адистерди даярдайт. Бул окуу жайга тапшырууну каалагандар үчүн кабыл алуу туру 15-июлдан башталат. Перизада Ташиева, Зайыр Абдыкеримов, Улкан Зундыгысы, Баткен облусу.